Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Достор, барыңардан сураныч, видеону группалар менен бөлүшүп коңуздар. Азыркы учурда Москва шаарында билесиздер, WhatsApp группаларга аябай көп адамдар ссылка жөнөтүп атат. Теңшерилгиле, азыр карталар блок болот деп. Биздин өзүбүздүн да тааныштарыбыз, акчылар менен көпчүлүгү мындай блок болуп калыптыр да карталары. Ошол боюнча Тимур акага келдик, кичине маалымат алайлы деп. Биз менен чогуу болуңуздар. Тимур ака, элдер менен амандашып. Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Биз эми ушул тармакта иштеп жүргөнүбүзгө байланыштуу аябай көп чалуулар болуп баштады. 4-февралда эле башталган да. Анан биз арендага да машина беребиз. Ушу мекендештер машинаны байке берип туралы 5-февраль рейд болот экен деп, анан мен аларга түшүндүрүп айтып аттым. Туугандар, бул законду Путин подписывать эткен жаңы жылга чейин элечи. Бул 5-февралда эле иштейт же 6-сына чейин эле иштейт эмес. Мындан ары 5-февралдан баштап бул закон күчүнө кирди. Мурунку видеолорубузда Исанын каналына киргизсек керек, баягы договор жөнүндө айтканбыз да. Ошол жакта мен айтып бергем, мына договор болуш керек, базада болуш керек, анан налог төлөнүш керек дегенде темаларды айтып бергенмин. Ошонун эле бирден бир себептеринин бири эле ушу адамдардын регистрацияда жогу, базада зеленый картасынын жогу, жана ошондой эле трудовой договорунун жогу базада, же болбосо налогунун төлөнбөгөсүнөн келип, ушул реестр контролируемых лиц деген жаңы программа чыкты. Ошол жакка кирип калып атат. Бул жака ушул 6-7 причина экен, унутуп калдым калгандары. Бирок основной ушу регистрация, трудовой договор, анан зеленый карта. Биздикилер бирисин кылса бирисин кылбай жүрө берип, ошонун айынан түшүп калып атат. Ошолордун бири эле болгон. Эң биринчи кече биринчи эле мекендешибиз, биздин таанышыбыз ГАИге оформленияга барыптыр. Оформленияга барганда ал жактан при оформлении автомобиля текшерип, полиция чакырып, обычный полиция алып кетип, анан Королевто эметти да, бир сутка кармап отурду. Анан мага чалып атты ошол жактанчы, эмне кылсам болот деди эле. Анан инспектор жакшы попадать этип калып, кичине келишим түзүп, анан трудовой договорун көргүзүп, 5000 рубль штраф алып, анан чыгып кеттир да. Эми бул маселеден кантип качсак болот? Өзүбүздү каерден текшерсек болот? Мына бүгүнкү эртеменки биздин дагы бир досубуз ушундай эле ситуацияга кабылып калган. Азыр бир телефон чалып өзүнөн деле угузуп койбойлубу элдерге? Мындай кылалы азыр. Громкийге коюп туруп, иштин башынан баштап элге да түшүнүктүүрөөк болуп, кандай кылып кутулсак болот буданчы. Алло. Ассаламу алейкум, Мирлан. Алейкум ассалам. Досум, азыр прямой эфирден чалып атам да мен силергечи. Суроо боюнча, жанагы карталардын блокировка болушу боюнча эртең менен турган кезде эле кайсыл карталар, банктар блокировка болду? БТБ менен Тинькофф. Анан бул убакытка чейин дагы карталарыңар блокировка болуп жүргөн, Анан телефон Бул убакача карталар блок болчу, бирок телефондон сураганда кайсы статья, эмне статья боюнча блок болгон, эмне үчүн блок болгонун айтпачы да. Азыр данный момент мен эртең менен эки мемлекеттен салдым. БТБга да, Тинькоффка да. Бирсинен түшүндүргөн жок, келип банкка келип түшүндүрмө кыла деп койду. Банкка келип сүйлөшкүлө деп койду. Анан Тинькоффтон силерге СМС келгенин мага жөнөттүңөр да, жанагы сиз контролируемый эмес списокко түшүп калыпсыз, МВДдан справканы алып келиңиз, анан банкка кайрылыңыз деди. Тиги полный документацияны МВДга апарып бериш керек экен. МВД одобрение берсе, анан кийин карталарды ачып берет экен. Анан сизге дагы бир участковый, районный участковыйда чалып, сиз жөнүндө сурады деп айтып атпыз да. Эмес, регистрация боюнча ошол мен как регистрация болдум, ошол жакка барыптыр. Ошол үйдүн хозяинына чалыптыр да, ошол бала каякта. Полный документтерди МВДга алып келсин деп. Сиздин бул убакытка чейин регистрацияңыз болгон, трудовой договоруңуз, анан зеленый картаңыз жок болчу, регистрация бар болчу. Всё, игилик, рахмат. Мынакей туугандар, бул Мирлан деген биздин досубуз болот. Эртең менен ошо чалып мага кабарлап баштады ушундай депчи. Бул жакта минип турат да. Операция с денежными средствами или иными имуществами не осуществляется дейт.
реестр контролируемых лиц, вы попали. По вопросу исключения средств необходимо обращаться в МВД дейт да. То есть эми мурда банкка эле кайрылып чечип алып аткан болсок, азыр эми МВДдан уруксат алып гана анан счетторду разблокировка кылганга мүмкүнчүлүк бар экен. Эң биринчи эскертип кетерим, мен деле өзүмдүн картамдагы баардык акчаны чечип салдым. Билбейбиз да эми кимибизди киргизип коет. Киргизип койгон болсо проблема эле экен. Адамдар чалып атат, что границадан чыгаарда дагы уже чыгып атканда да текшерип атат экен. Эгер сен уже списокто болгон болсоң, карызың бар болгон болсо налогуң чыгарбайт деген сөздөр келип жетип атат да эми. Бирок толук маалымат эмес, бул чындыкпы, калппы билбейм. Бирок ошондуктан туугандар, биз азыр бул видеонун астына ссылка калтырып коелу. Ошол ссылка аркылуу өзүңүздөр кирип, баардык данныйларды толтуруп, өзүңүздөр текшерип алсаңыздар болот. Мынакей мен өзүмдү текшердим. Бул жакта өзүмдү текшергенде таза деп чыкты. Ал эми жаңы эленке досубуздукун текшерсем, есть в реестре контролируемых лиц деп чыкты да. Бул жакка да камера көрсөтүп койсок болобу? Фокус алабы? Ал эми өзүмдү текшергенде таза чыкты да. Эми bundan мен инспекторлор менен чалып бир сыйра сурадым, кандай кылса болот бул маселени десек, бизге 30 апрелге чейин өзү уруксат бериптир. Эгерде самовольно жетпеген документтерибизди мекендештерге айтып коюш керек да. Толуктап трудовой договору жок болсо, трудовой договорду, зеленый картасы жок болсо, зеленый картаны алып, регистрация болгон райондогу МВДга барып, ошолдун баарын тең көргүзсөк, андан ары договорубуз айына налог төлөй турган договор болсо, анда бизди ошо контрольный списоктан, реестрден чыгарып коет экен. Эми ушундай түшүндүрмө берди да, бирок пока практика жүзүндө боло элек. Мына азыркы биз чалган досубуздун ишин эртеңден баштап алып барайын деп атам. Буйруса ошону алып барган болсом, до конца жеткиргенден кийин анан толук маалымат бере алам. Түшүндүктүү эле айтып бердимби? Эмне суроо дагы? Жакшы эле улап кетерели ушуну. Дагы кайсы суроолор калды, нелер айтсак? Тимур ака, анан мынабу жаңы закон чыктыбы? Мына уже күчүнө кире баштады уже. Ошол боюнча дагы так маалымат айтып берсеңиз мекендештерге. Эми бул жакта ушу мурунтан бери эле айтып келатам, баардык жактачы. Булар бизди действительности контроль жок да, мекендештерибизгечи. Бизге эле эмес, баардык мигранттарга контроль жок. Ошондуктан бул азыркы жазылып чыккан программа бул ушу мигранттарды контролдоого аябай түздөн түз пайдасы тийчү, мамлекетке чоң пайдасы тийчү программа экен. Буну бузбаш үчүн туугандар, биринчи эле кирип келгенден кийин азыр 1 айга регистрация кыла аласыңар, квартирага болсо. 1 айдын ичинде регистрацияңар бар болгон болсо, Сахарованы өтүп келип, 1 айдын ичинде келишим, трудовой договор, келишимди түзүп компания менен, то есть ИП менен, же болбосо ООО менен, жеке дагы договор түзсө болот ГПХчы. Бирок обязательном порядке налог төлөнүш керек. Эгер налог төлөнбөгөн болсо, кайра эле кийинки 2-3 айдан кийин контрольный списокко кайра эле ушу реестрге түшүп калышы мүмкүн толук. Ошондуктан договорду жазатып туруп, 1 айдан кийин, 1 айдын ичинде, то есть жазаттыңбы, 1 айдан кийин калган 11 айга регистрацияны кааласаң 6 айга, кааласаң 9 айга, кааласа 11 айга узартып алса болот. Bundan эми проблема эмес. Биз көрүп атабыз да продление кылгандардычы. Анан эми азыр биздин мекендештердин баардыгы тең эле эми көбү эле неофициально иштейт да. Баягы эмгек келишими жок да, трудовой договорду кандай кылсак болот депчи. Туугандар колдон келсе издеп табып, эми уже легально жашап, налогду төлөгөнгө өтүшүбүз керек. Самозанятый кылышыбыз керекпи? Кыскасы, муну легализовать эткенге аракет кылып баштай берели. Анткени мына мурунку видеодо айткам, алгыла договор, хотя бы бизден жазаткыла, ручной жазаткыла дегенде ар кандай комментарийлер болот эле, бирок ушул күн келип жетти да. Биз алдын ала бул закондор иштейт экенин билип, алдыда эмне болот экенин билип, анан ошон үчүн айтып атабыз да бул нерселердичи. Негизи официально иштегендер, неофициально иштегендер толтурат да, мисалы бизге окшоп, биз деле неофициально иштебейбиз да. Реклама менен жүрөбүз го. Андан кийин башка мекендештерибиз деле көп да, баягы калтура кылып ушинтип иштеп жүргөндөр эчи, 1-2 айдан кетем дегендер. Эми алар трудовой договор жасасам десе, мисалы сиз жасайсызбы өзүңүз, туура? Биз берип жүрөбүз. Официальный налог төлөнөбүз, ошондой жолдор барбы сизде? Жок. Мындай да, баарына түшүнүктүү болуш үчүн бир компания алынат. Ал компания болгон эле МВДга бул адам мага жумушка кирди деп уведомление берет дагы. Анан бул адам үчүн бул компания эч качан налог төлөбөйт. Бул компания эртең 6 айдан кийин барат дагы банкротствого берип салат.
болду, ошо менен калып кетет. Эми бирден бир жолу ай сайын договор жасатып туруш бир башка компанияга ушинтип эле мына бир ай сайын договор кылдырып турсак, анда мүмкүнчүлүк бар да легализовать эткенге. Же болбосо ай сайын айла жок налог төлөш керек. Анан бизде азыр 12.500 рубль эң минимальный зарплата болсо керек Москвада. Ошодон кечиресиңер, 18.500 болуш керек. Ошодон бир эсептеп чыкканда 2.800 ИПГого, ИПга болсо где-то 5.700 сом налог чыгып келет. Ошону төлөп эми жашаш керек болот. Анда дагы баягы мекендештер толугураак маалымат алам дегендер болсо сиздин номериңизди коюп коелу. Ооба, бул жакка Эмне коюп койсун. кызматтар боюнча кайрыла берет да. Болот, кайрылса. Анан именно ошол списоктон, жаңы эленки контрольный списоктон кантип өзүбүздү текшерем десеңиздер дагы биздин номерге кайрылсаңыздар, биз текшерип бергенге жардам беребиз буюрса. Ооба достор, тынч боло, аман боло. Каналга катталып, группа менен бөлүшүп коңуздар. Ассалам алейкум жалпыңыздарга. Кечиресиңер. Бир эмеде айтып өткөм, мурда дагы айтып келем. Бизде Замандаш партиясынын жетекчиси 2009-2010 жылдары айткан, биздин Кыргызстанда ар бир үйүбүздө бирден крышабыз бар депчи, же тайкебиз же байкебиз бир органда иштейт. Ошого ишенип алып эле биз законду бузуп жүрө беребиз депчи. Москвага келип алып дагы Кыргызстанда көнүп калыптырк да, законду буза берипчи. Бул жакта да эптеп эле документти бири-бирибизден жасап эле жүрөбүз да. Бирок туугандар, бизде бир эле крыша болуш керек, законду сыйлайлы, чет өлкөдө жүрөбүз, алыс жакта жүрөбүз, мүмкүнчүлүк берип атат ушул жакта иштеп акча тапкангачы. Мурун өзбек, тажиктерге караганда сонун возможностьбуз. Кичине болсо дагы акчаны бөлүп берели дагы, законно жашаганга аракет кылалы. Көргөнүңөргө рахмат. Рустамга да рахмат. Баарыңарга ийгилик туугандар.